Я легенда деген тасма 2007-жылы чоң экранга чыгып, абдан көп көрүүчүлөрдү топтогон. Мында окумуштуулар рак илдетине каршы дары чыгарса, ал бүткүл адамзатты курут кылган жугуштуу вируска айланып, дүйнө жүзүн мутанттар каптап кетет. Учурда болсо айрым кино сүйүүчүлөр бул тасманын сюжетин бүгүнкү күнгө коронавируска жана ага карата колдонула баштаган вакцинага салыштыра башташты. Биз болсо анчалык фантастикага кирип кетпейбиз. Бирок коронавируска каршы колдонулуп жаткан вакцина тууралуу айтып беребиз. Кыскасы сиздер менен кайрадан мен Наргиза Асекова. Салам. Вакцина деген эмне? Вакцина бул адамдын организмин кайсы бир илдетке карата алдын ала даярдоо болуп эсептелет. Тагыраагы, эгер кайсы бир вирус коркунуч туудуруп жатса, вакцина аркылуу киргизилген адамдын денесиндеги армия аны менен дароо күрөшүп, ооруну өзү эле жеңип коет. Так, никому не двигаться, работает российская вакцина. Ну чё, допрыгался коронавирус? Азыркы замандын эң коркунучтуу, бүткүл дүйнөнү дүрбөткөн илдети коронавирус болуп калды. Ага каршы вакцинаны 1 жыл мурун тагыраагы COVID-19 жаңыдан жайыла баштаганда эле иштеп башташкан. Коронавирус, нет, коронавирус, кет. Дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү Америка, Кытай, Россия сымал мамлекеттер жарышка түшкөн сымал жанталашып, ар кимиси өзүнүн вакцинасын чыгарып, өткөн жылдын декабрь айында алгачкы жолу колдоно башташты. Кызыгы, Кыргызстан бардык варианттардын ичинен Россияда иштелип чыккан Спутник В деп аталган вакцинаны артык көрдү. Август айында биз Россияга ал жакта чыгарылган вакцина тесттен өтүп, жапырт колдонууга уруксат берилгенден кийин Кыргызстанга импорттоосу тууралуу өтүнүч катын жөнөттүк. Россиянын Спутник В деп аталган вакцинасын Казакстан жана Аргентина дагы колдоно башташты. Мындан сырткары дагы 50гө чамалаган өлкөлөр аталган вакцинаны алууга өтүнүч келтиришкен. Ага карабастан Россиянын президенти Владимир Путин вакцинаны ала элек. Ошол эле маалда ал бул эмдөөнү бардыгына сунуштап кетти. Я обязательно это сделаю. Мен сөзсүз түрдө эмдөө аламын. Адистер мүмкүнчүлүк берер замат. Колдон келишинче вакцинаны бардык жарандар алышы зарыл. Албетте биз алгач Россия Федерациясынын тургундарына жеткиргенге аракет кылабыз. Прививками, скажем, от гриппа и от коронавируса. Белгилей кетсек, дүйнөдөгү айрым лидерлер коронавируска каршы эмдөөнү өзлөрү биринчи үлгү болуп эл алдында алып жатышат. Алсак, Гвинеянын президенти Альфа Конде Владимир Путинден айырмаланып, Россиянын Спутник В вакцинасын өзүнө койдурду. Ал эми Турциянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган болсо вакцинаны тандоодо. Россияныкынан дагы Кытайлардыкын артык көргөн. Учурда Турция Кытайдын Коронавак аттуу вакцинасын кеңири колдоно баштады. Кытай жана Россия менен катар эле АКШ дагы өзүнүн вакцинасын чыгарып тарката баштады. Алардыкы Pfizer деп аталат. Все мои волки делают. Американын жаңы шайланган президенти Джо Байден тоогон токой журналисттердин видео камералардын алдында вакцина сайдырган. Көп узабай анын жубайы, вице-президент жана башка көрүнүктүү инсандар дагы вакцинаны чоочулабай эле алышты. Кызыгы, Кыргызстан Россияга жан тартып, Американын вакцинасынан расмий түрдө баш тартып койду. Pfizer жакшы вакцина, бирок аны Кыргызстанга алып келиш үчүн -70 градуска чейин температураны камсыздай ала турган муздаткычтар керек. Бизде андай муздаткычтар жок. Биз каржы министрлигине кайрылып көрдүк. Аларда дагы акча жок экен. Ал эми чоң шаар, облустарды андай муздаткычтар менен камсыздаш үчүн $2 миллион керек. Бирок эл аралык уюмдар кыргыз тараптын шылтоосун төгөтөлү дешкенби, Айтор Далошол министр айтып жаткан муздаткычтарды USAID деп аталган бейөкмөт уюму бермей болуптур. COVAX механизми аркылуу 15 000 кишиге Pfizer вакцинасынын 30 000 дозасын алабыз. USAID бизге 1 200 000 дозага ылайыктуу муздаткычтарды жана ийнелерди сатып берет. Жабдыктарды июнга чейин алабыз. Бирок министрдин калпын вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева чыгарып койду. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы министрдин парламентте ойлонбой сүйлөгөнү үчүн кечирим сурайт. Белгилүү болгондой, муздаткычтар боюнча USAID өзүнүн кызматын сунуштабаптыр. Саламаттык сактоо министри адашыптыр.
Белгилей кетсек, вакцинаны алгач улгайган жарандар, тубаса оор илдеттерге кабылгандар жана медицина кызматкерлери алышат. Россиянын заводу айына вакцинанын 10 миллион даанасын даярдап турарын убадалады. Орусиянын сыртында Спутник В вакцинасынын жылына дагы кошумча 500 миллион daanасы чыгарылып турмакчы. Ошентсе дагы жакыр өлкөлөргө коронавируска каршы вакцина жетпей калышы ыктымал деп эл аралык укук коргоо уюмдары чочулай башташты. People's Vaccine Alliance, Amnesty International деп аталган эл аралык уюмдар бай өлкөлөр эффективдүү вакциналарды жапырт сатып алышса, жакыр өлкөлөргө жетпей калат дешип, тынчсыздануусун билдиришкен. Мындан улам Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина COVAX программасы аркылуу дагы алынып келинет. В районе эпидемия. Поголовные прививки. Өкмөт таркаткан маалыматка караганда Кыргызстан 1 миллион 200 миң даанасын сураган. Мынча вакцина калктын болгону 20%-ын камсыздашы мүмкүн. COVAX деген программаны атайын бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму иштеп чыккан. Ал аркылуу жакыр жана жаңыдан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө эмдөө жапырт түрдө жүргүзүлөт. Спокойно, я еще не колю. Ах, нет еще. Скажите, а это не больно? Акыркы маалыматтарга караганда, COVAX вакцинанын 700 миллион даанасына алдын ала заказ берген. Эми ал 700 миллион дозаны жакыр деп эсептелген 92 өлкөгө бөлүп бериши зарыл болот. Бул программага Кыргызстандан сырткары Украина, Өзбекстан, Тажикстан, Молдова сымал мамлекеттер илинишкен. Өткөндө тияктан алсам не качественный экен. Сен качественный деп айтышты. Кошумчалай кетсек, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө дээрлик 100дөн ашуун коронавируска каршы вакциналар иштелип жатат. Бирок кайсынысы эң эффективдүү экени азырынча белгисиз. Теория жагынан алганда, кайсы гана вакцина болбосун, күтүүсүз реакция башталышы ыктымал. Бардык эле эмдөөлөр сымал дарыны сайгандан кийин алгачкы бир нече күн адамдын дене табы көтөрүлүп, шалдырап, тамагы, булчуңдары, башы оорушу мүмкүн. Бирок бул организмдин вирус менен күрөшүүдөгү кадыресе көрүнүшү. Ал ортодо саламаттык сактоо министрлиги эмдөө мамлекеттик жана жеке менчик медициналык борборлордо жасаларын, ал акысыз жана акылуу болоорун, вакцинаны алгач тобокелчилик группасына илингендер алышарын билдиришти. Ошентсе дагы азырынча Кыргызстанда бир дагы жаран коронавируска каршы эмдөө ала элек. Вакциналар болсо жайга жакын келери маалым. Күтөмүн сени күнүтүн ойлоп. Кыскасы, олуттуу илдетке каршы колдонулуп жаткан вакциналар тууралуу мен Наргиз Асекова айтып бердим. Бизге катталып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.